Бизге Кыргыз Республикасына, Кытай Республикасынан 150 000 доза Sinopharm вакцинасы келген, бул Veracell деген аты менен. Ал 75 000 адамга жетет турчу вакцина. Жана Россия Федерациясынан 20 000 доза өткөн айда биринчи компоненти келди. 20 000 доза Sputnik V вакцинасы. Анан кече жакында эле 17-синде бизге Sputnik V-нин экинчи компоненти келди. Бул негизи ковидке каршы чыккан вакциналардын баары тең 2 рет сайылат да. Мисалы Sinopharm деле жана Sputnik V деле 2 рет сайылат. Ошондуктан азыр кайра биз 20 000 дозаны алдык Россия Федерациясынан Sputnik V-ни. Коронавируска каршы эмдөөлөр 18 жаштан өйдөңкү жарандарга эмделет, эмде жүргүзүлөт. Sputnik V менен биз 65 жаштан өйдөңкү жарандарды эмдеп жатабыз жана кандайдыр бир өнөкөт оорусу бар болсо. Эми азыр бизде көп жарандарымдар сурайт, кантип ошо Sputnik V-ни алам деп. Эгерде өнөкөт оорусу бар болчу болсо, анда алар участковый терапевт врачтан барып эмдөөгө жолдомо алышат. Направление на вакцинацию депчи. Ошо жолдомону алып туруп, бизде социалдык тармактарда, интернетте, сайттарда жана биздин горячий линиябыз бар, ошол жерге чалып, билсе болот кайсыл эмдөө пункттарында именно ошо Sputnik V жүрүп жаткан. Ошол жакынкы эмдөө пункттарына бар, убактылуу эмдөө пункттарына бар, Sputnik V вакцинасын алса болот. Ошол эгерде мисалы жашы 65-ке жетпеген жаран болсо, өнөкөт оорусу бар болсо, ошол жолдомону алып көрсөтүп Sputnik V вакцинасын алса болот. А эгерде жарандардын жашы 65 жаштан өйдөңкү болсо, паспортты алып эле барып Sputnik V вакцинасын ала берет. Sinopharm вакцинасы боюнча биз башында медициналык кызматкерлер, мугалимдер, жана силовой структуранын кызматкерлери деп бөлгөнбүз. Бирок тилекке каршы эми азыркы учурда Бишкек, мисалы Чүй областында бул коронавирус оорусу күчөп жатканына байланыштуу биз бардык өз каалоосу менен келген жарандын баарын тең эмдөөдөн өткөзө баштадык. Эми вакцинация бул бекер жүргүзүлөт жана мажбурлоо түрүндө эмес, ар бир өз каалоосу менен келген адамдар барып эмдөө ала беришет. Жана эми бүгүнкү күнгө алган кезде республика боюнча 60 000ден ашуун адам эмдөөдөн өттү. Анын ичинен экинчи дозасы менен 16 757 алып атат, жана Sputnik V менен 12 478 адам эмдөөдөн алып атат. Sputnik V-нин экинчи дозасын болсо 1000ден ашуун адам эмдөөдөн өттү. Жакынкы учурда бизде дагы 500 000 дозаны күтүп атканбыз. Бул Sputnik V вакцинасын жана COVAX механизмине биз өткөн жылы киргенбиз. Кыргыз Республикасынын президентине официальный письмо жөнөтүлгөн. Глобалдык альянс вакцинация и иммунизация деген бар, Gavi. Булар атайын ушундай механизм COVAX түзүшкөн. Бул атайын бизге окшогон өлкөлөргө ушундай ковидке каршы вакцинаны алууга жана алар ковидке каршы вакцинаны сактоого, сактай турчу жабдууларды алып берүүгө жардам бере турган бул механизм болуп эсептелинет. Биз бул механизмдин ичине кирдик. Азырынча предварительно деп коебуз. Предварительно биз AstraZeneca вакцинасын күтүлүүдө.